Tuğulgan gün ötkөрgөн ubakытта торттун üstüne сайып кое турган баягы свеча деген нерсеси бар, күйгүзөт бар. Шам жагып коет го торттун üstüne сайып. Не максат? Мага кылып жатасыз, биз ойлонуп койбойсузбу, мен эмнеге шам жагып атам? Бул торт дауну тышып бышкан го, дагы эмнеге оттун кереги бар? Айы келгенде орозо тутпаса харам. Эми иштеп жаткан болсо эмне кыласыз? Эми зарылчылык дейм, жаздын ысык күндө келип калып жумушу бар. Алла ошону билип туруп эле милдет кылган. Тугандар, бүгүн адамдар ушундай болуп калды, оозунан кирсе жутаса эле жей берет да. Ал эмнеден жасалган, адалбы, тазабы карап коюш керек. Уй деле жайытка чыкканда жыттап жейт. Оозуна киргендин баарын жей бербейт. Коңушуңузду билишиңиз керек кандай экен. А коңушуң билбейсиз ким экен? Билбейм, бирөө жашайт. Анча-мынча да келип калат. Экөө үчөө бар деп чемелеп коет да. İslam'ın içinde kanday sonun bağlılıklar var urmatlı tuğanlar. Sözün çin bolsun, amanatçıl bolsun, tuğanın menen jakşı bolsun, hiç bir adamın akısına tiybesen, haram nersege jolo bolsun, koңушуңа jakşı bolsun, tuğandarың menen en jakşı bolsun, buzuk işlerden alыс bolsun, жалган kö ötpösөң, жетимдин малын жебесең, алсыздарды колдосоң, алсыздарга кол салбасаң, эң чырайлуу bir биздин sonun İslam dinimiz var. Bирок ушуну урматтуу бир туугандар элге чырайлуу кылып көрсөтө албаган биз күнөөбүз. Ошол үчүн биздин жашообузга ушул нерселерди алып келип элге көрсөтүп беришибиз керек. Биздин динибиз мындай дегенде, алардын баардыгы ислам террорист дегендин ордуна ислам жакшы деп айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сахаба радhiyallahu anhumдарды Меккеде кыжаалат кылып Аллах Таалага тынч ибадат кылууга койбогондо Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахаба радhiyallahu anhumдарды Хабашага хижрат кылып барууга уруксат берген. Жана мусулмандар Хабашага хижрат кылып барып, ал жерде жакшы тынч ибадат кылып, жакшы өмүр сүрүп жаткандыгын Курайш жактырбастан, дагы ал жакка да адамдарды жөнөткөн. Ал жакка эки адамды жөнөттү, Амир бин Ас менен Абдулла ибн Аби Раби'аны жөнөтүп, Наджаши падышага жамандап, аларды кайра алып келгиле, ал жакта тынч жашап жатканы бизге жакпайт деп артынан жөнөткөн. Ошондо барып алар Наджашиге белектерин берип, алардын башчыларына белектерин берип, Наджаши менен сүйлөшүп, ошолорду бизге бериңиз, биз алып кетелик, барып алардын сазасын берели дегенде, Наджаши аларды чакыртты. Эртеси күнү жолугушууга чакырганда, сахаба радhiyallahu anhumдарды чакырды, ошол Хабашада болгон сахабаларды чакырып, жолугушуу учуруна келгенде сахабалар ойлонуп, эмне кылабыз? Барып эмне дейбиз дегенде, сахабалар айтты: "Нақулу валлахи ма алламана ва ма амарана бихи набиюна саллаллаху алейхи ва саллям." Биз барып айталык: Аллахка касам, пайгамбарсан бизге эмнени үйрөттү, жана бизде эмне нерсеге буйруду, биз ошол нерсени барып айтышыбыз керек. Каинан фи залика ма хуа каинун. Эмне болсо болот, баралык көрөлүк. Фаламма жауху ва qad da'a an-najashi asaqifatahu fanasharu masahifahum hawlahu sa'alahum. Naджашиге келсе, Наджаши ошондо өздөрүнүн ишенген илимдүүлөрүнү, насаранилердин илимдүүлөрүнү чакырып коюптур. Жана Наджашинин алдына барактарын жазып коюптур, өздөрүнүн китептерин коюп, мына мындай болгон китеп бар, Инжилде мындай деген сөздөр бар деп. Келгенде алардан Наджаши падыша сурап калды: "Ма хада динул лази qad faraqtum bihi qawmakum wa lam tadkhulu fi dini wa la fi din ahadin min hadhihi al-umam." Эмне деген дин силердики? Меккеликтер, Курайштар бутка сыйындылы, аларга дагы макул болбой алардан кеттиңер. Биздин дагы динде эмессиңер, эч кимге окшобогон дин. Айтып бергилечи, силердин диниңер кандай? Тигилер силерди туура эмес деп жатат дегенде, Калат Умму Салама радhiyallahu anha риваят кылып жатат, айтат: "Ва кана аллази калламаху Жафар ибн Аби Талиб." Жафар радhiyallahu anhu сүйлөп жатты: "Я айюхал малик, о улуу падыша, кунна кавман ахла жахилиятин." Биз жахилият коом элек. Жахилият коому дегени Пайгамбар алейхиссалам динди үйрөткөнгө чейинки доорду жахилият, илимсиздик доору деп айтат эле. Эмне үчүн ал доорду илимсиздик доору деп айтат? Себеби ал доордогу адамдарда биринчиден илим жок эле, экинчиден алардын жашоосу айбан сыяктуу жашоо эле.
Айбандын жашоосуга инсандын жашоосу канчалык окшосо, ошончолук айбанча жашоо болуп саналат да. Жахилат жашоосу эле дейт. Эмне кылат элек? Жафар радиаллаху анху пайгамбар эсен келгенге чейинки жашоосун айтып атат. Нa'будул аснам, буттарга сыйынат элек. Ва на'кулул майта, өлүп калган жаныбарларды жей берет элек. Ва нa'тил фавахиша, бузук иштерди кылат элек. Ва нaqta'ul arham, туугандык мамилени үзүп салып, туугандар менен тууганча мамиле кылбайт элек. Ва нуси'ал живар, коңушулукту өтө катуу орой мамиле менен кылат элек. Ва я'кулул qawiyyu minna dhaif, биздин арабыздагы күчтүүлөр алсыздарды тонуп жейт элек. Ушул сыфаттар жахилияттын сыфаттары, кайсыл адамда ушул сыфаттар болсо жахил болуп саналат. Макул ал кандай адам болбосун, канча китеп окубасын, бирок анын ичиндеги жахилият деген, илимсиздик деген сыфат көтөрүлбөсө, көп китеп жаттаганы менен же көп китеп окуганы менен анын ички дүйнөсү өзгөрүлбөсө, ал деген өнүккөн деген сөзгө жатпайт. Биринчisi кайсыл? Буттарга сыйынуу. Албетте, буттарга барып жата калып биздин кудайыбыз деп сыйынбайт эле Меккедегилер. Меккедегилер Аллах деп туруп, анан буттар үчүн кичине кой союп коет эле, буттардан жардам сурап коет эле. Алар валлахи деп касам ичет эле. Алла деп Кабаны таваф кылат эле. Кабанын ичине буттарды киргизип коет, ушул буттардан айтсак, ушулардан да бир таасири бар деп айтат эле. Демек, бул жашоо барго бир бутка сыйынып эле жатып калган эмес, ушунун бир таасири бар деген сезим алып келе турган болсо, ошол бутка сыйынган болуп саналып калат. Ошол үчүн бизди кылып жаткан иштерибизди караңыздар, жахилияттын иштерине окшобой эле. Мисалы, туулган күн өткөргөн убакытта торттун үстүнө сайып кое турган баягы свеча деген нерсеси бар, күйгүзөт бар. Шам жагып коет, торттун үстүнө сайып. Не максат? Макул кылып жатасыз, биз ойлонуп койбойсузбу, мен эмнеге шам жагып атам? Бул торт даунуп бышкан го, дагы эмнеге оттун кереги бар? Ал илгерки 8-кылымдарда ойлонуп табылган. Буттарга сыйынганда буттардын туулган күнү деп туруп жасаган күндөрүн ошентип белгилейт эле. Аларга бир шириндик апарып, ошо шириндиктин үстүнө шам жагып коет эле. Кийин барып буттарга сыйынуусу бүгүн ар кимдин өзүнүн туулган күнүгө өтүп кетип калды. Ошону да торту алдыңа алып келип койгондон не кыласың? Сен каалоо тилек айтып, шүх деп үйлөгүнүң, сенин оюң каалооң асманга учуп кетет. Сиз ушуну кылып жатканда ойлонуп жатасызбы? Мен неге кылып жатам? Оттун не таасиры? Бул отпарастарга болгон нерсе деп кээ бирлер айтат да. Отпарастар ойлоп тапкан нерсе деп. Демек бул нерсе бутка сыйынганга окшогон нерсе болуп атат. Ошондой эле биз өлүп калган жаныбарларды жейт элек. Урматтуу бир туугандар, бүгүн адамдар ушундай болуп калды, оозунан кирсе жутаса эле жей берет да. Ал эмнеден жасалган, адалбы, тазабы карап коюш керек. Уй деле жайытка чыкканда жыттап жейт. Оозуна киргендин баарын жей бербейт. Койго чөп салганда карасаңыз, артында чөптөр ашып калат, жыттап бөлүп койгон болот, булар жегенге болбойт депчи. Адам болуп туруп не кылып мындай караш керек да. Адам эмне жесе, кандай тамак жесе, ошол сыфат ичиге келет. Адам кандай адал тамак жесе, денесинен жакшы сыфаттар, жакшы амалдар пайда болот. Арам тамак жесе, ошондой өлүп калган сыфаттар пайда болот. Бүт вкустар өлүп калат. Ич сезимдер өлүп калат да. Атага деген ата сезим калбайт, балага деген мээрим калбайт, бир туугандык мээрим калбайт. Жаныбар сыяктуу. Жаныбар бир тууганды тааныбайт, атасын да тааныбайт. Анча-мынча апасын ээрчип коет. Ошондуктан өлүк жаныбар, өлүктүн этин жей турган болсо, ошо өлүктүн сыфаты келет. Ошондуктан не кылат? Адам мусулмандар бар го, бир нерсе жеп жатканда караш керек. Ушул нерсе эмнеден болуп аткан депчи. Жахилияттын сыфаттарын айтып жатат. Жахилияттын сыфаттарын айтып атат. Экинчиси, биз өлүп калган жаныбарды жей берет. Карабай эле жей берет болчубуз. Ичинде эмне бар бу? Эмнеден жасалган? Курттан жасалганбы? Ва на'тил фавахиша, бузукулук иштерди кылат элек. Бузук иш, зина, башка иштер аябай таркалып кеткен эле. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ушул нерседен сактаныш керек. Биз ушундай жаман жашоодо жашайт элек деп айтып атат да. Бирок муну мурда өзү жыргап кылып жүргөн адамдар эми бүгүн айтып атат.
мурда ушул ишти кылып жаткан адам айтат. Не үчүн? Ыймансыздык, илимсиздик ушундай кылат болчу. Биз ыйманга келип ушул иштерди жек көрүп калдык дейт. Демек биздин жүрөгүбүзгө ушул нерселерин жек көрүш келиш керек да, бул жаман нерсе депчи. Туугандарды үзөт болчубуз, туугандык мамиле жок эле. Ар ким өзүнүн курсагын тойгозуу менен алек, тууганды ойлоп койбойт элек. Андан кийингиси коңушу менен мамиле болгон мамиле өтө жаман эле. Коңушунун кою сиз жака кирип кетсе, курсагын жарып чөбүн чыгарып анан жеп алган экен, алып алдым, калганына өзүңдүкү деп. Бүгүн да ушул коңушун ким десе билбейм дейт. Коңушун келип тыкылдатса, кто там дейсиз? Коңушун ким жашайт, кандай адам кыйналып жатабы, жакшы жашап жатабы? Пайгамбар салам айтат го, эгер шорбо кыла турган болсоң, эт сала турган болсоң казанга, бир аз суусун көбүрөөк куюп кой. Этин бербесең да ошончолук сууну берип койсоң, аларга деле кичине икрам кыл. Коңушуңузду билишиңиз керек кандай экен. Коңушуң билбейсиз ким экен? Билбейм, бирөө жашайт. Анча-мынча да келип калат. Экөө үчөө бар деп чемелеп коет да. Бир жаш бала кээде келип калат деп коебуз. Караңыз, коңушуңуз ким? Сиз ким менен коңушу болуп жатасыз? Эртең ошол жаннатка сиз менен коңушу боло алабы? Эртең же жакаңыздан асыл менин коңушум бул дин менетин кылган, динди түшүнгөн, мага айтпады деп эртең жакаңыздан дозокко тартабы? Андан кийинки акылгы сыпаты айтып жатат, биз күчтүүлөрүбүз алсыздардыкын тартып алып жей берет болчу. Ким күчтүү, ким кыйын, кимдин таанышы көп, кимдин акчасы көп, жашоо ошону болчу дейт. Демек, мына ушул сыпатта жашап жаткан адамдар жахил адамдар болуп саналат дейт. Анан ушинтип жашаганда факунна ала залика жүрө бердик ушинтип жашап, хатта ба'аталлаху илейна расулан. Аллах бизге бир пайгамбар жөнөттү. Нa'рифу насаба, ата тегин билебиз, асмандан түшүп калган эмес. Бир жактан кокус келип калган эмес. Ва сидқаху, чынчыл экенин билебиз. Ва аманатаху, аманатчыл экенин билебиз. Ва афафаху, таза экенин билебиз. Фадаана илаллах линуахидаху, бизди чакырды Аллах Таалага, Аллахты жалгыз деп ширк кылбашка. Ва нa'будуху, Аллахка сыйынууга. Ва нахлаа ма кунна нa'буду нахну ва абауна, биз жана атабыз сыйынып жүргөн буттардан алыстаганга чакырды. Биринчи сыпаты пайгамбар алейхиссалам айтат. Биз аны билет болчубуз, биздин арабыздагы жүргөн бир адамды жөнөттү. Эгер сеттен бирөө келип калса, сен таанып алган бирөө келип калса, айтасың да. Азгырганы келди, алдаганы келди депчи. Өзүңдүн ичиңде келе бир адам болсо, ошол адамды караң, пайгамбар салам 3 сыпатын айтып атат. Чынчыл, аманатчыл, андан таза. Чынчыл сыпаты инсандын жүрөгүндөгү менен тилидеги окшош болуш керек. Ичиде ит өлүп калган тили менен башка эле нерсени айтып атат. Бул чынчыл болуп саналбайт да. Инсандын сизге каалаган ою менен тили бирдей болуш керек да. Тили менен ою бирдей болуп туруш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ар дайым чынчылдык менен таанылган эле жана аманатчыл болуш керек. Кандай айтылса ошондой айтуу керек. Дин менетидеги адамдар чынчыл болуш керек. Жүрөгүңүз менен тилиңиз окшош болуш керек. Оюңуз башка, тилиңиз башка, алдамай болбош керек. Же болбосо жүрөгүңүз башканы ойлоп турат, тилиңиз менен башканы ойлоп бирөөнү колдонуп турасыз. Алла сактасын. Аллах мындай инсандарды коркулат да. Анан Аллах Таала экинчи сыпатын айтып жатат, аманатчыл болуш керек. Аманатчыл, бирөөдүн сөзүн бир жакка таштап мындай кой, кантип сөздү кантип жеткизиш керек, динди кантип айтыш керек ошондой да. Динди азайтып салбаш керек. Кошуп да албаш керек. Ошол үчүн алымдардын мойнунда чоң жоопкерчилик бар, динге кошумча кылбастан, алымча кылбастан жеткизүү. Алып коюп жеткизе турган болсоңуз бир азын калтырып жооп бересиз. Эми багымдат намазды окуп турса болобу да, амалча, болот, калганын анан окусуң. Сизге ким уруксат берди калган 4 убакыт намазды кечиргенге? Же болбосо кээ бирлер айтат, тахажжудду окушуң керек, окусаң каза кыласың. Сизге ким милдет берди, ким укук берди тахажжуд намазынын казасын оку деп милдет кылганга? Эми дин жеткизип жаткан убакта кошпошубуз да керек, алып да салбашыбыз керек. Аманат деп ушул айтат да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ошол убакта байлыктарын, алтындарын алып келип берет эле, азайтпайт да, көбөйтпөйт да, сактап берет эле. Ошондуктан Аллах берген өкүмдөрдү азайтпастан, кошпостон, кемитпестен дал ошондой кылып жеткизет эле. Ошол үчүн аманат дейт. Ошол үчүн бизде дин менетин кылган инсандар ушул сыфат болуш керек, аманатчыл сыфат болуш керек. Андан кийин таза болуш керек, афаф. Ар бир кемчилдик адамдын кадырын төмөндөтө турган сыфаттардан алыс болот. Ар бир бекер сөз, мындай ылайыксыз иштерди көп жалжаңдап тамаша, башка нерседен алыс болуш керек. Адам таза болуш керек. Олуттуу болуш керек. Абу Бакир Сиддик радияллаху анху айтат, жахилиятта да карак ичкен эмесмин дейт.
Болбосо ал убакта арак ичпеген адам жок эле да. Эмнеге арак ичпедиң десе, акылын карасаң дейт. Арак ичкенден кийин жаш балдарга шылдың болосуң. Кадырың кетет. Алар сени менен ойнойт дейишип дейт. Ошол үчүн арак ичкен эмес мейт. Ушундай таза инсан эле пайгамбар алейхиссалам. Ошол келип пайгамбар алейхиссалам биз Аллахтын жалгыздыгына, Аллага сыйынганга, жана аталарыбыз таасирленип жүргөн буттарга, башка нерселерге сыйынуудан алыс болууга чакырды. Эми диндин чырайлуулуктарын караңыз. Wa amarana bisidqil hadis. Иман келтирип динге киргенден бизге биринчи берген өкүмү чын сүйлөк. Пайгамбарым өзүнүн сыфаты ошол эле да. Ошондуктан чын сүйлөгөнгө өкүм берди. Wa ada'il amana. Аманатты аткаргыла. Адам сага сөз аманат кылабы, буюм аманат кылабы, Аллах тараптан аманат берилеби сага, ошону аткар деп айтат деди. Wasilatir rahim. Туугандыкты улаганга, ар дайым туугандарың менен жакшы мамиле болгонуң, жакшылыгын бөлүшүп, кайгысын кошо көтөргөнүң деп бизге өкүм берет эле. Wa husnul jiwar. Коңшулар менен болгон мамилең чырайлуу болсун. Коңшуң сенден бирөө келип, мына адам кандай десе, эң жакшы адам деп айта турган адам болгону дейт. Wal kaffi anil maharim wad dima. Aram işlerden, aram nerselerdi jegенден жана бирөөлөрдүн канына, бирөөлөрдүн жанына кол тийгизүүдөн тыят эле. Wa nahana anil fawahish. Бузуку түрдүү жаман иштерден тыйып бизди Аллахтын элчиси жакшы иштерге чакырды. Wa shahadati zur. Жалган эле барып көбөрүп тигиндей кылып салды, түгүндей кылып салды, бирөөдүн буюмун бирөөгө алып бергенден тыят эле. Wa aklil malil yatim. Жетимдин малын жегенден тыят эле. Wa qadfil muhsana. Таза аялдарды тилеп сен андайсың, сен мындайсың дегенден тыят эле. Жана ошондой эле бизди буйруду Аллахтын элчиси Аллага ибадат кылууга, шерк кылбаганга, ва икама сала ва ита закат. Намаз окуп, орозо тутууга деди. Исламдын ичинде кандай сонун баалуулуктар бар урматтуу туугандар. Сөзүң чын болсо, аманатчыл болсоң, тууганың менен жакшы болсоң, эч бир адамдын акысына тийбесең, арам нерсеге жолобосоң, коңушуңа жакшы болсоң, туугандарың менен эң жакшы болсоң, бузук иштерден алыс болсоң, жалган күү өтпөсөң, жетимдин малын жебесең, алсыздарды колдосоң, алсыздарга кол салбасаң, эң чырайлуу бир биздин өтө сонун ислам динибиз бар. Бирок ушуну урматтуу бир туугандар элге чырайлуу кылып көрсөтө албаган биз күнөөкөрбүз. Себеби эмне? Бул китептин бетинде калып калды. Сахабалардын жашоосунда бар. Ошол үчүн биздин жашообузга ушул нерселерди алып келип элге көрсөтүп беришибиз керек. Биздин динибиз мындай дегенде, алардын бардыгы ислам террорист дегендин ордуна ислам жакшы деп айтат. Ислам андай экен, исламдагылар мындай экен деп чоочугандын ордуна алар кайра эмне кылат эле? Сүйөт эле. Ушундай болсо эле деп сиз менен бизди урматтайт эле. Бирок биз исламбыз, мусулманбыз деп бир аз окшошуп алдык дагы мусулманга сыртыбызды, ички дүйнөбүз мына сыфаттардын баары калып калгандыктан баардыгы бизди карап турат да, алдамчы окшойт булар депчи. Китепте башкача жазып турат, булардыкы башкача деп ошондуктан адамдар биздин оңдолушубузду карап күтүп турат. Качан ушулар оңдолсо, китептегидей болсо, анан биз исламды сөзүбүз менен эмес, амалыбыз менен исламдын баалуулуктарын, исламдын артыкчылыктарын көрсөтүп берсек, анан адамдардын баары айтат эле. Алхамдулилlah учурда болуп жатат, бирок дагы көбөйтүшүбүз керек. Ошондо эмне дейт? Ва саддакнаху, биз ушул пайгамбарыбызды тастыктадык. Ыйман келтирдик, ээрчидик, Аллага ибадат кылдык, ширк кылбай калдык, арамдардан сактандык. Аллати харрамаллах алайна, бизге Аллах арам кылган арамдардын бардыгын сактанып калдык. Ва ахлална ма ахалла лана, Аллах бизге эмне нерсени адал десе, ошону адал деп калды. Исламда жашаган адамдардын сыфаты ушул урматтуу бир туугандар. Арам деди, болду, арам деш керек. Эми молдеке зарылчылыкта болуп турса керек, манча-манча депчи. Орозо айы келгенде орозо тутпаса харам. Эми иштеп жаткан болсо эмне кыласыз? Эми зарылчылык, эми жаздын ысык күндө келип калды, жумушу бар. Аллах ошону билип туруп эле милдет кылган. Айтпасаңыз да билет аны Аллах Таала. Сиз орозо тута бериңиз, Аллах сизге ошондой күч берет, аны жеңил эле чарчабай кылып коесуз. Аллах адал кылган нерсени адал деп билиш керек, арам кылган нерсени арам деп билиш керек да. Макул аткара албай жатсаңыз дагы чын Алланын буйругу, мен кыла албай жатам деп моюндап коюңуз, эми тоң моюндук кылбай, жок эми боло берет, буга жол бар деме депчи. Эч болбосо айтат го, Аллах кечирет дейт. Аллах кечирет дегендин ордуна биринчи кечирим сураңыз, анан үмүт кылыңыз. Кечирим сурабай туруп Аллах кечирет дейбиз да. Ошол үчүн макул пендебиз ката кылабыз, эми Аллах кечирсин, эми Аллах биз пендебиз ката кылдык, эми кайталабайбыз деп кечирим сураңыз, анан кийин кечирет да. Фаада алайна кавмуна, ошентип биз пайгамбар алейхиссалам менен толук дин менен жашап баштаганыбызда
Коомубуз бизге каршы чыкты, бизди азаптады. Жана бизди динден кайтарууга аракет кылды. Баягы жаман сыпаттарга түшүргөнгө аракет кылып атат. Баягы бузук сыпаттарга алып келгенге бизди аракет кылып жатат. Калган иншалла эртең кылалы иншалла. Аллах таала баарыбызды ушу сыпаттар менен сыпаттаган болсун.